көрүүчү кутмандуу күнүңүздөр менен. Биз бүгүн мектеп окуучулары менен информатика сабагы боюнча билимди чыңдоого жана логикалык ой жүгүртүүнү өнүктүрүүгө багытталган информатика IQ рубрикасын баштайбыз. Бул иш-чаранын негизги максаттары окуучулардын информатика сабагына болгон кызыгуусун жогорулатуу, логикалык жана аналитикалык ыкчам ой жүгүртүү жөндөмдөрүн өнүктүрүү жана ошондой эле технологиялык сабаттуулукту күчөтүү. Информатика IQ рубрикасы бул окуучулардын өздөрүн текшерүүгө, жаңы маалымат менен таанышууга жана интеллектуалдык атаандаштыкка катышууга мүмкүнчүлүк берүүчү аянтча. Саламатчылык болуп. Информатика сабагын кандай окуйсуз? Информатика сабагын мен өтө жакшы окуйм деп айта албайм, бирок колуман келишинче окуйм. Азамат, компьютерге зыян келтирүүчү программа кайсы экенин билесиңби? Антивирустар программасы. Туура, Азаматсың. Бул сага рахмат. Саламатсызбы, сизге суроо берсем болобу? Информатика сабагы сизге жагабы? Ооба, жок. Биз интернетке эмне аркылуу туташабыз? Wi-Fi аркылуу. Туура, Азамат, бул сизге чоң рахмат айтып бергенсиз. Саламатсызбы, сизге суроо берсем болобу? Саламатсыз. Информатика сабагында компьютердин неси деп эмнени аташат көбүнчө? Кайсы бөлүктөр? Процесс. Туура, Азамат, бул сизге. Саламатсызбы? Биз информатика сабагы боюнча сурамжылоо жүргүзүп жатканбыз да. Ошого суроого жооп берип, маалыматты өлчөөчү бирдик кандай аталат? Бирдиктерин атап бере аласызбы? Килобайт, Туура. мегабайт, гигабайт. Бир нече түрлөрү бар. Рахмат чоң катышып бергениңиз үчүн. Саламатсызбы? Сизге суроо берсем болобу? Биз информатика сабагы боюнча сурамжылоо жүргүзүп жатканбыз. Windows компаниянын негиздөөчүсү ким? Ушу суроого жооп бересизби? Windows компаниясынын негиздөөчүсү Bill Gates. Азамат, бул сизге туура жооп берүү. Рахмат. Саламатсызбы жеке, сизге суроо берсек болобу? Компьютерде иштеген ыңгайлуубу же ноутбуктабы? Ноут. Эмне үчүн? Рахмат чоң эжеке, бул сизге дагы ишиңиз билгендей берсин. Рахмат. Саламатсызбы, сизге информатика сабагы боюнча суроо береличи, жооп бересизби? Информатика канча бөлүктөн турат? Компьютер канча бөлүктөн? Кандай атап берчи? Бирөө бар. Азаматсан, силерге туура жооп бергениңер үчүн, жана катышып бергениңер үчүн рахмат. Кааламын эле мен сага суроо берсем болобу? Макул. Компьютердин негизги 4 бөлүгү бар, Анын бири чычкан. Ошол чычкандын англисче аталышы кандай? Чычкандын англисче аталышы маус. Туура, Азаматсың, бул сага рахмат чоң катышып бергениңер. Ал эми мен сага суроо бергим келип турат. Эң биринчи программаны түзгөн аял программист бул ким? Биринчи программист бул Адала Бейс. Туура, Азаматсың, бул сага жакшы окуй. Салам, биз келди. Мен сага информатика сабагы боюнча суроо бергим келип турат. Смартфондордо эң көп колдонулган процессор кайсы процессор болот? Смартфондо эң көп колдонулган процессор ал Android.